Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ең алғаш Аллах Тағалаға мақтаулар, пайғамбарымызға саламдар айтып, мен сөзімді баштаймын. Урматтуу биздин жердештерибиз, бир туугандарыбыз, мына бүгүнкү күндө биздин көйгөйлүү маселе болуп аткан, жанакы өлгөн жерде сою маселеси элдин арасында талкуулоо болуп атат. Ошого байланыштуу мен дагы өзүмдүн бир ой пикиримди айтууну мен туура көрдүм. Негизи эле бизди алып караганда бул өлүм кокустан келет. Өлүм кокустан келет. Кокус келген өлүмгө биз көмөктөш болушубуз керек. Биз жардам беришибиз керек. Ал жерде талап тоноп эмес. Эми бул жерде кандай жардам беришибиз керек? Пайгамбардын убактында дагы ошо бир сахабанын атасы өлгөндө пайгамбарыбыз айтты: "Бул бир тууганыңар 3 күн аза күтүп кайгырып атат. Силер тамак ашын дайындап берип тургула" деди. 3 күн аза күтүлүш керек. Андан кийин кадимкидей жашоо башталыш керек. Бул бизде шариаттын көрсөтмөсү. Эми айрыкча ошол өлгөн кишинин бойго жете элек жаш наристе балдары калган болсо, булар жетим болуп эсептелет. Жетим болуп эсептелет. Ал жөнүндө Куранда дагы өтө катуу тыюу салган. Ошо жетимдердин акысы жөнүндө өтө катуу тыюу салган. Ошол жөнүндө айта турган болсок, менин бүгүнкү негизги максатым ошол жетимдер жөнүндө болмокчу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Инналлазина яакулуна амвалал ятама зулман иннама яакулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира." Садакаллахул азим. Албетте ушундай бир адамдар эгерде жетимдердин акысын залымдык менен, зулумдук менен жеген болсо, демек алар өздөрүнүн курсагынан бул отту жептир дейт. Демек тозок отунан жептир, алар келечекте тозокко түшөт дейт. Эми карап көрсөңүздөр, бул жетимдин акысын зулумдук менен жеп атат. Бул кандай зулумдук? Мисалы, эркек киши өлдү, анын жесир аялы калды, балдары калды. Эми ошонун акыркы бир саап ичип отурган уюн эгер союп жеп кетип кала турган болсок, бул зулумдук эмес эмне? Ал кичинекей жетим балдар байкуш муну сойбогула жебегиле деп айтпаса керек. Кээ бир кичинекей балдар калган болсо, ал байкуш атасын өлгөндө эле сезген жок. Ал той болуп атат деп ойлошу мүмкүн да. Чындап эле ошо жаш балдардын көз карашы менен караганда тойдой эле болуп кетет. Бизде өлгөн жер менен тойдун айырмасы жок болуп калды. Ошондуктан айрыкча ошол өлгөн адамдын артында калган жетимдердин акысынан биз этият бололу туугандар. Ошол кыямат күнү өтө катуу сурак болот. Ошого мен негизги айта турган маселем, Курандагы аятка биз ошо амал кылалы. Буюрса, ошол өлүп чыккан жерге биз тескерисинче жардам беришибиз керек. Анткени биз тойго элдер даярданат, макул, а өлүм кокус келет. Ошого биз мүмкүн болушунча тескерисинче жардам беришибиз керек туугандар. Бир мисалды айтып туруп мен сөзүмдү жыйынтыктайын. Мына райондордун бирөөсүндө бир аксакал карыя элге кадыр бартып экен, ушу өлгөн жерден тамак жебеш керек. Ал жетимдердин акысына кирип калат экенбиз дегенди угуп туруп, ошо айылында ошол нерсени мындан мен укканым бир 10 жыл болуп калды. Тыйып койду дейт ошол маселени. Бул бир жака кеткен экен, бир киши кайтыш болгондо, бул элдикин жеген. Бул дагы ошону эмне бериш керек. Аныкында жешибиз керек деп бир киши аксакал сойдуруп койгон экен. Тиги келди дагы дейт, муну ким сойдурду? Бул жетимдердин акысы деп туруп, жанакы мажбурлап сойдурган аксакалга жанакы ошол эмени союшту төлөтүп берди дейт. Мына туугандар. Демек, биздин арабызда бир чыгыш керек. Ушундай аксакалдарыбыз көп болсун, Кудайым буйрса. Эгерде ушундай аксакалдарыбыз бар боло турган болсо, бизге үлгү болуп, Кудайым буйрса, бизде ошо жетимдердин көз жашынан биз оолак болот экенбиз. Эми бул жерде чындап караганда адам өлдү, ал элдер келип тамак ашын жеп, союшту жеп кетип калат, байкуш артында калган балдары менен, жетим балдары менен жесир аял. Бул карыз төлөйбү же балдарын карайбы? Ал аялдын байкуш негизги максаты эле ошол эми балдарымды кантип караймын, балдарым кандай болот экен атасы деп ойлонуп турган убакта келип туруп союп жеп кетип калган, ошол жерде той кылган, бул негизи адамгерчиликке дагы жатпаган иш. Негизги маселе мен ошону айтайын дегем туугандар, айрыкча жетимдердин акысынан этият бололу.